Нурмира Асанованын Жоролор деген ыры азыр эми көп тойлордо ырдалып мындай өзүнүн ордун таап кетти, популярдуу болуп кетти. Ошонун бирок башталышында бир чайканада бир жерде отурган экенсиңер, силер. Ошондо сиз тартып атканыңызда ошол ыр ушул силер тарткан эмеден видеодон кийин популярдуу болду. Ошондон таанылып кетти. Ошондо ойлодуңар беле? Жык бе давачы жолдон тамактанып алалы деп бир жолдо Шамалсайда болчук. Гитарасы брачкабыз да бар эле. Черте отуруп, давай бир эки ырдайынчы деп ырдап отуруп. Видео деле тарткан жок, өзүбүзчө эле чай ичип атабыз. Бир маалда бир ыр бар да, ошону ырдап көрөйүнчү деп, тартып көрөйүнчү деп мындай кылып тартып эле ошол кеттим, антип берилип, прям эмоция мененчи. Анан баары кол чабып, молодец, молодец деп ошондой анан. Просто так эртеси күнү, жок эртеси эмес, бир 2-3 күндөн кийин эле ал ыр чыга элек болчу да. Буну чыгара турган эле ой жок экен эле. Анан кийин 2-3 күндөн кийин TikTokко салдым. Салып туруп эле бир сааттан кийин уже 500 000. 500 000 1 сааттын ичинде. Ал Нурмира мага чалды. Кудрет ака, ону видео жаман катуу кетип тур, мага раса келип атат, эмне кылалы депчи. Эгер жаман комментарий болсо мен өчүрүп коем видеону. Эгер жакшы кеткен болсо, ал кала берсин десем, аны карап туруңуз деди. Хорошо дедим. Бир 1,5 сутканын ичинде 3,5 миллион болгон. 1,5 сутканын ичинде 3,5 миллион болду. Анан Нурмира мага кайра чалды дагы. Кудретке ыр сонун кетти. Чото мен чыгарам деди. Ошондон кийин эле ыр тез аранын ичине чыгарды. Ага чейин аранжировка жасаган эмес. Ага чейин просто эле бу даярдап аткан экен эле. Эсочта ырдайм, жакшы болуп калган болсо деп. Ырдап көргөн эмес. Ооба, ырдаган эмес эле. Ошондо көп жерде айтып калат. Нурмира Кудрет ака сиз ошо TikTokко салган деген сонун болуп кетип калган, анан ошол себеп болуп ырды чыгардык депчи.